Кемчиликтери болот. Мындай чарбачыл Улан Ниязбеков жакшы иштеди. Баа бериш үчүн ал кандайдыр бир туруктуу узак мөөнөттөгү план болуш керек. КНБ кызматынын коррупция боюнча жасаган иш аракеттер жаман эмес деп айттым. Ал эми Саламатсыздарбы? 2024-жылдагы аягына келип бара жатат. Ушул бир жыл ичинде кайсы министрлиги жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп, мыкты иштеди же кайсы министрлик такыр жыйынтык көрсөтө алган жок? Ушул тууралуу сурап көрмөкчүбүз. Жыл аяктап калды. Мындай баа берүүчү убакыт келди да. Кайсы министрлик жакшы иштеди, кайсы министрлик начар иштеди сиздин баамыңызда? Эми жалпы бир министрликти айтуу туура эмес болуп калат, анткени өкмөт бул жалпы бир система. Ошону менен биргеликте жалпы өкмөттүн жумушун алып карасак, көрсөтүштөр жогорулады. Бул жакшы мындай мээнеттин белгиси да. Бирок ошол эле менен биргеликте бир топ кемчиликтер болот, анткени жумушта албетте бул багыты да болот. Ошондуктан Анан бизде бардык нерсе баягы салыштырмалуу айтылат да. Салыштырмалуу алсак, кайсы министрлик артта калды же алдыга озду? Башка министрликтерге карагандачы? эми азыр акыркы болуп аткан окуялардын негизинде ушул салык кызмат тарапта бир топ суроолор болуп атат да, ошону айтмакчы. Эми өтө публикага чыга бергенди жакшы көрбөгөн, бирок айлыгын көтөрүп, техникасын бекемдеп, жана майилердин жанагы көтөргөн таягынан бери оңдоп берген мындай чарбачыл Улан Ниязбеков жакшы иштеди. Алмаз Бакетаев каржы министри качан көрсөң тутунуп, качан көрсөң ошентип жүрөт. Мен ошолордун мындай жакшы иштеген министрлер болду деп ойлойм. Анан начар иштегендер жыйынтык болбогондор көп эле, калгандарын деле билбейм. Начар иштегени Сиздин купулуңузга такыр толбогон кайсы министрлик болду? Аябай жогорку кеңеште сын пикирлерди көп. социалдык коргоо министрлигинде бир топ маселелер болду. Анткени биз жанагы майып балдардын каражатын эселеп көтөрүү боюнча маселелерди көтөргөнбүз. Анан болсо жанагы бийик тоолуу аймакта жашагандарга тескерисинче 2000 метрге чыгарабыз деп чыгышты. Ошондой бир кызыктай демилгелерин мен өтө сын көз караш менен карайм ошол социалдык коргоо министрлигине. Чтобы министрликке баа бериш үчүн мындай азыр баа берип болбойт да. Себебен эч кандай система жок. Анын министр кайсы министр кандай иштеп атат, кандай иштеп атат деген критерий жок вообще. Ар ким субъективдүү эле эмеси менен айтат да, жакшы иштеп атат же жаман иштеп атат. Канча дагы баягы салыштырмалуу кайсы министрликтер? Салыштырмалуу деле мындай да, для того, чтобы в целом ар бир министрге же акимге же айыл өкмөттөн тартып президентке чейин чтобы мындай эме бериш үчүн, баа бериш үчүн ал кандайдыр бир туруктуу узак мөөнөттөгү план болуш керек да. Анан ошол пландын негизинде ал аткарылып атабы, аткарылбай атабы, ошонун негизинде анан кийин айтса болот. Ал күндөлүк, ошондо анан кийин 10 күндүк жумушуна да баа берсе болот. Бир айлык, бир кварталдык, бир жылдык, 5 жылдык ошондо берсе болот. Бүгүнкү күндө берип болбойт. Ошондуктан мен салыштырма да айта албайм да. Бул министр мага жагат, бул министр мага жакпайт деп эле айта алам. Чисто субъективно. Кайсы министр жагат, кайсы министр сизге жакпайт анда? Мисалы мен ойлойм жанагы соцфонд энди эмелерди акыркы жылдары аябай кандайдыр бир ушул шарттардан кандайдыр булактарды таап пенсияларды көтөрүп атат. Жакшы нерсе да, мен ойлойм ушул мындай результативдик эмелер болот. Айыл чарбаны вообще эчтеке дей албайм. Мен экономика өзүнүн ишин вообще эле аткарбайттар. Алар кандайдыр бир коммерческий иштер менен эле алек болуп жүрөт. Понимаете? Минздравды өзүңөр көрүп турасыңар. Образование состояниясын өзүңөр көрүп турасыңар. Вот. Ошондой да, ошондуктан мындай ошол эле мен мындай айта албайм да бир. Вот. Баа бериш да кыйын да. Ошол коррупция менен жакшы күрөшүп ататтар. Мына 3 жылдын ичинде коррупция менен күрөшүп почти 115 миллиард сом кайтарылып берилди да.
конкретный иш да. Ошону мындай айтса болот. Хотя пландардан эчтеке жок болсо, уже жыйынтыгы көрүнүп турат да. А жанагы мен айткандардын жыйынтыгы болбой атат. Ошондуктан мен ойлойм ушу коррупция менен күрөшкөндөрү жакшы болот. Айрыкча мынау эменен Ташиевдин эмеси фирмасы деп ойлойм. Ошолор жакшы иштеп атат. Калган прокуратура деле иштеп атат, башка иштеп атат. Но наиболее результативный все-таки Ташиев иштеп атат деп ойлойм да. Айтыш кыйын го. Жалпы айтканда кыргыз элибиз жакшы иштейт деп айтсам болот. Өкмөт эмес, жогорку кеңеш эмес, президент эмес, галстук таккан кызматкерлер элибиз. Биринчи кезекте элибиз чыдамдуу болуп, чын эле президент айткандай баягы митингке катышпай, ызы тополоңго катышпай, мындай тынчтык жол менен өзүнүн турмушунун аракетин жасап жүргөн. Ошондуктан мамлекетибизде бир өнүгүүгө мүмкүнчүлүк берилет. Экинчиден, министрликтен жеке айтсак, мен пикирим боюнча, мен байкоом боюнча, жанакы санарип министрлик менимче кызыктай иштер кылып атат, коомду жаңы система өткөрүү боюнча. Анан жанакы ошол эле мен билбейм ошолорго карайбы, жанакы документ оборот, паспорт, кадастр кызматтар, аларды деле акырындап жана компьютерлик тестирлөөгө, компьютерлик жолго өткөнү, бул коомчулукка жаман болуп атат. Бул жаман эмес дейм. Келечекте бир топ баягы керексиз чоң узак очередтер жоголот, тейлөө тезирээк болот да. Ошого бул жерде мен жеке пикирим боюнча ошол жерде жылыштар бар. Ал эми албетте милиция кызматы өзүнүн ишин тартиптүү аткарып атат. Коомубузда тынччылык болгон, кылмыштар тез ачылганда милиция кызматтарга мен баа берем. Ошондой эле Бекенбек кызматынын коррупция боюнча жасаган иш аракеттер жаман эмес деп айтам. Ал эми башкы прокуратуранын ишмердүүлүгүн мен жакшы баа бербей турам да. Ал үн чыкпай баягы аралашпайм деген позицияга өтүп кетти. Конституция боюнча ушу мыйзамдуулукту сактоону көзөмөлдөгөн башкы прокуратура болуш керек да. Бирок ишин аткара албай атат. Ушундай мындай жалпы мындай жыргатып гүлдөгөн жерибиз жок, бирок өзгөрүштөр калыстык үчүн айтыш керек, өзгөрүштөр бар, жакшы өзгөрүштөр бар. Бул жетишпестиктер да жетишет, кемчиликтер да жетишет, ошону жоюш керек да. Ошондуктан балким жаңы премьер-министр келип, кандай жаңы деп айта албайбыз, бул ошол эле премьер-министрде биринчи орун басар болуп иштеген. Балким тазараак аралашпай, катуу сөзүн айткандай мурдун тыкпай башка жаман иштерге иштеп берсе жакшы болот. Мен Адылбек Алешевди билем жакшы, көп жылдан бери чогуу иштешкенбиз. Тарбия көргөн жигиттерден. Мен эми негизинен айтат билем, бул министр экономика Данияр Жолдошевич деп, ал эми бүгүн өзүңөр көрүп атасыңар, президент тарабынан биринчи вице-премьерге көтөрүлүп жатат. Ошол кишинин министрдин иштеген жумуштары жакшы деп ойлойм да. Андан кийин министр здравоохранения бул жолдо элдин да айткан сөздөрү көп, кемчиликтерди аябай көп, бирок кылып аткан жумушу мага жагат. Кайсы министрлик аркада калып калды? Эми аткара албайт деп айтканга бизге туура эмес, негизинен. Артта калып калды деп андай министрди мен бүгүнкү айта албайм. Жылдын жыйынтыгы менен биз азыр жанагы отчетторун алабыз. Ошол жерде кимдин кемчилиги болсо, ошол начар иштеди деп айтылат анда. Эми ар бир министрликтин өзүнүн жетишкен жактары бар, эми жетишпеген жактары бар. Эми жыл жыйынтыгы менен белгилүү болот го деп ойлойм. Сиз кайсы министрликке мыкты баа берет элеңиз? Эми мен бүгүнкү күндө эч кайсы министрликти мындай өзгөчө бир жакшы иштеп атат деп айтпайм. Анан өзгөчө жаман иштеп атат деп да айтпайм. Эми мен өзүм өзгөчө мен Баткен Лейлек районунун өкүлү болгондон кийин мен өзгөчө тыгыз иштеген, мына билим берүү министри менен өзгөчө тыгыз иштеп атабыз. Экономика министрлиги менен, ошол эле учурда айыл чарба министрлиги менен, санарип менен өзгөчө тыгыз иштеп атабыз. Эми ар бир министрликтин чындыгында айта турган жакшы жактары бар. Баарына ийгиликтерди каалайм. Ой, мен аны айта албайм, аны эл айтса туура эле болот го. Себеби бул мындай бөлөкчө бир министр жакшы иштеп атат деп аны айта албайбыз. Менде просто бул Жыйынтык көрсөткөн атканы кайсы? эми мен мисалы ошол эле каржы министрин айта кетсем, ал өзүнүн ишти жакшы эле алып барып атат деп ушуну айтсам болот. Бюджетти так эле жакшы түшүнөт, ошон үчүн ал командада болуш керек, калыш керек, ал иштеш керек киши. Ал эми кайсы министр жаман иштеди, эми бул жерде бирөөнү айта албайм. Себеби
ушундай министрлер бар. Негизи эми жалпысынан эле айтып коюш керек. Эми биз мына жакында эле 2024-жылдын республика бюджетин кабыл алып атыкпы. Ошол жерде биз жалпы эле ушул жасап аткан кабинет министрлигинин жасап аткан жумуштарына баа бердик да жанагы бюджетин кабыл алып атканда анан ошол жерде өзгөртүүлөр болуп келди. Бирок негизинен эле кабинетимиздин ар бир министрликтерге мындай бул жакшы иштеди, бул начар иштеди деп эми айтып бизде жанагы бюджет фискалдык комитеттин мүчө катары ошол жерде ошо аткарылган жумуштар боюнча биз канааттандырылды деген баа бердик да. 2024-жыл аяктап баратпайбы? Мына чындап эле жанагы социалдык багыттарда жана мектеп, бала бакча курулары, жолдордун курулары боюнча мына сентябрда 100дөн ашык имараттар курулду да, социалдык объекттер курулду да. Эми жалпысынан эми мамлекетибиз эми мына өнүгүү жолунда баратат да. Анан азыр эми бир министрлик жакшы иштеп атат, бир министр начар иштеп атат деп эми буну айта албайт экенбиз. Эми бирок кабинетимиздин төрагасы өзү жылды жыйынтыктоодо ошондо эми коомчулукка отчет берет да, ошондо айтат. Мына ушул министрлик мына момча болгон планды аткарды, аткарбады деп айта алат. Эми биз как эл өкүлү катары эми жалпысынан кабинет министрлиги 2024-жылы жакшы эле иштеди деген баа берет элем. Мен негизи мындай конкреттүү даана оң же терс министрликтерге баа бере албайм. Себеби жашообузда ар кандай жашы билесиздер. Ар бир тармактык ведомство өзүнүн багытында аткарган иши максималдуу түрдө же башка объективдүү себептерден аракетти жасады. Кээ бир багыттарда биз өзгөрүүлөрдү жана кандайдыр бир аракеттерди көрүп атабыз. Бирок кээ бир багыттар боюнча баягыдай эле маселелер калды. Мисалы вот азыр урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров өзүнүн сөзүндө айтты, салык кызматынын ишмердүүлүгү боюнча көп үмүттөнүп кадамдар жасадык, бирок кемчиликтер деле чыкты. Чоң кемчиликтер чыкты маркировкага байланыштуу. Ушундай сыяктуу биз көрүп атабыз. Андан кийин мамлекет негизи теория государства и праводан жакшы билебиз. Мамлекет бул эл үчүн түзүлгөн түзүмү. Ушул аймакта мамлекеттик органдар сөзсүз түрдө биринчи иретте элдин энсөсүнү ишке ашырышы керек. Коюлган талаптарына ылайык тийиштүү кадамдарды жасашы керек. Эгер ушул туура келбесе, анда карма каршылыктар чыгат. Ошондон биринчи иретте биякта бүт мамлекеттик органдар менен бутактар менен аткаруу бийлик иштеши керек. Жана башка бутактары алар өздөрүнүн ишмердүүлүгүндө максималдуу түрдө элге жакшылыктарды алып келүүгө аракет кылышы керек. Бул жагынан жогорку кеңеш өзүнүн ыйгарым уктарын 3 багытта менимче жакшы кадамдар жасады. Биякта көзөмөл функциянын алкагында менимче кийинки жылдан баштап мен де жеке түрүндө пландарым кенен бар. Ушул жагынан кесиптештерим менен акылдашып, буга чейин алынган каражаттар жагынан биз талдоону жасайын деп атабыз. Комитет менен жана ушул бизде туруктуу өнүгүү максаттары боюнча иштеп аткан жумушчу тобунун мүчөлөрүбүз менен чогуу отуруп, ушул ар бир алынган каражаттар боюнча биз объективдүү баа бергибиз келет. Себеби бул элдин жыргалчылыгы үчүн алынган каражаттар. Ошон үчүн кандай алынды, эмне кылышты? Мына комитетибиз аркылуу бир нече мамлекеттик ипотекалык компаниясына каражаттар алдык. Мен бүгүн жаңы талапкерге азыр бекиттик. Касым Алиевке, министрлер кабинетинин төрагасына расмий түрдө кайрылдым. Мага кече күнү дольщиктер ушул биздин жарандарыбыз мамлекеттик органдарда иштеп аткан жеңилдетилген ипотекаларды алган кишилерибиз кезекте туруп, бирок ар кандай
буга чейин кокустан эч ким менен макулдашылган эмес ушул мамлекеттик ипотекалык компания чечимдерди чыгарып атат экен. Алар мага кайрылышты, ушул мен бүгүн бердим, мага кайрылган кагаздарды көрсөттүм. И жана ушул негизинде тийишелүү тыянактар болот деп мен ишенем, жана тийишелүү чара көрүлөт деп мен ишенем. Ошондон көрүп атпайсызбы, бир четинен биз жакшы кадамдар жасадык, бирок жашообузда ушундай болуп атат. Кызматкерлердин деңгээлде ар кандай катмарлар бар, ушул министрликтерде иштеп аткан кызматкерлер өздөрүнүн каалагандай ушундай иш алып барышат. Ошондуктан оң жагынан 100% мындай министрлик жакшы аткарды деп мен мындай сыяктуу ойлорунан алысмын. Бирок жалпысынан аракет бар, жылыштар бар. Тийишелүү мисалы ар бир министрликке карата сын пикирлер, дооматтар жана далилдер мен комитеттердин алкагында, жалпы жыйында биякта айтууга дайыма аракет кылам. Айтып атам, кайрылып атам. Кээ бир маселелер боюнча оң жагынан анан кийин чечимдер чыгып атат. Мен ушуну көрүп атам. Өзгөчө бизде азыр инфратүзүмдүк маселелер чыгып атат. Өзгөчө ушул 33 жыл ичинде болгон объектилерди жакында эле куруп салына башталды. Ушуну аягына чейин бүтүрүшүбүз керек сөзсүз түрдө. Андан кийин инфратүзүм ичинде мазмун жагынан карашыбыз керек. Мазмун жагынан бул мисалы социалдык объектилер болсо, мугалимдерден, медицина тармагында иштеп аткан докторлордун айлыктары кандай болуп атат, ушуну көтөрүшүбүз керек. Андан кийин сабаттуу кесипкөй адистер иштеши керек. Ошондуктан менимче учурда жылыштар бар. Биз бара-бара алдыга кетип атабыз. Бирок болгон кемчиликтер жана каталарды сөзсүз түрдө эске алып оңдошубуз керек.